Саламатсыздарбы, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катчылары. Жыйынды баштоодон мурда өзүңүздөр мына билесиздер, 40 күн мурун мына эртең дача суу айылындагы болгон кырсыкка 40 күн болот. Андан каргаш алуу жаман окуя болгон. Мына бул окуя боюнча буга чейин өкмөттүк комиссия биринчи вице-премьер башында туруп абдан күч алып барышты. Эртең бул иш-чарандагы жерлерде айтайын деген иш-чараларда эсеге көңүл курам алып койсоңор деп ойлойт. Анан урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катчылары, бүгүнкү өкмөт жыйын күн тартибине 2 маселе коюлду. Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 31 мартындагы номер 174 токтоо менен бекитилген 2015-2017 жылдарга карата экспорт өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө баяндамачы экономика министринин орун басары Абакиров Элдар Курманбекович. Экинчи маселе 2016 жылдын жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын иш-чараларынын план аткаруунун жүрүшү жөнүндө баяндамачы вице-премьер-министр Разаков Жеңиш Парпиевич. Башка сунуш жокпу, урматтуу өкмөт мүчөлөрү? Күн тартиби боюнча эгерде сунуш жок болсо, анда күн тартибини добушка коюлат. Макул деген өкмөт мүчөлөрү добуш берип койсоңуздар. Каршы жок, бир добуштан кабыл алынды. Анда биринчи маселе боюнча сөз экономика министринин орун басары Абакиров Элдар Курманбековичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу жыйындын катышуучулары. Сиздерге өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн экспорттук потенциалды өнүктүрүү боюнча өкмөттүн планын жөнүнчө доклад беребиз. Негизги айтып кетсек, бүгүнкү күндө ички дүң продукциянын түзүмүндө 2016 жылы сооданын салымы 18,4% түздү. Кийинки слайд койсоңуз. Ошону менен соңку жылдары тышкы соода көлөмүнүн өсүш темпинин төмөндөгү байкалууда. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү алдын ала маалыматтар боюнча 5 миллиард 463 миллион доллар түздү. Жана 2015 жылга салыштырганда 1,14%га кыскарды. Бирок бул жерден айтып кетчү нерсе, экспорттук жеткирүүлөр 5,1%га көбөйүп 1 миллиард 544 миллион долларын түздү. Мунун ичинде Евразиялык экономикалык биримдиги өлкөлөрүнө 4,3%га өстү, ошондой эле үчүнчү өлкөлөргө 5,3%га өстү. 2015 жылга салыштырганда экспорттук жеткирүүлөрдүн өсүшү бул алтын 5,4%га өстү, руда жана баалуу металлдардын концентраттары 7,7 эсеге өстү. Жер жемиштер 36%га өстү, көмүр 29,2%га, айнек жана андан жасалган буюмдар 27,4%га жогорулашты. Азыркы учурда экспорттун товардык түзүмүндө баалуу металлдар алтын негизги болуп саналат. Бул 45,4%га жакынды түзөт. Экспорттун жалпы көлөмүндө экинчи орунда экспорт боюнча бизде айыл чарба жана тамак аш продукцияларынын үлүшү 12%дан көп болсо, үчүнчү орунда машина куруу продукциялары 11,2%, төртүнчү орунда 11% бул жеңил өнөр товарлары. Эгер экспорттун географиялык багыттарын карасак, биз негизи 80ден ашык өлкөгө жеткирип атабыз товарларыбызды. Анын ордунда биринчи орунда бул Швейцария 42%. Бул жерге негизги жеткирилген товар бул алтын. Экинчи орунда Казакстан 17,8%, Россия 9%, Өзбекстан 8,1% жана ошол башка өлкөлөр. Ушул өлкөнүн баары биригип Кыргызстандын экспортунун 92% товарын импорттайт.
Кыргызстанда экспорттун өсүшүн төмөндөткөн негизги ички көйгөйлөрдү айтып кетсек, бүгүнкү күндө бул техникалык жөнгө салуу системасын реформалоо темпинин жай жүрүшү, технологиялык жактан артта калуу, өнүкпөгөн логистикалык инфратүзүм жана экспортты жетишсиз каржылоо, сертификациялоо жол-жоболору жана экспортко багытталган ишканаларды модернизациялоо. Бул жерде дагы айтып кетер нерсебиз, бизде бирдиктүү терезе деген принцип ишке ашырылып атат. 2012 жылы мунун биринчи фазасы ишке кирген. Бирок ошол биринчи фазанын ичинде документтерди жана маалыматтарды кайра пайдалануу принцибин жайылтуу менен суралган маалыматтардын саны 1000ден 129га кыскарган. Бирок бул эски система менен жүгүртүлүп аткан үчүн азыр экинчи фазасында жаңыдан технический задания түзүлүп, азыр үчүнчү фазанын автоматизациясын ишке киргизип атабыз. Ошол көйгөйлөрдүн чечүү зарыл экенин эске алып, өйдө айтылган. Ошондой эле өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 2015 жылы 31 мартында 2015-2017 жылдарга экспортту өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн планы бекитилген. Кийинки слайдка өтсөк. Стратегиялык максаттарды эске алып, аталган план финансылык ресурстарга жетүү, соода жол-жоболорун жеңилдетүү, сапат инфратүзүмүн өнүктүрүү, соода маалыматына жетүү жана экспортту илгеритүү милдеттери чечүүгө багытталган. Мамлекеттик колдоого муктаж болгон артыкчылыктуу секторлорду аныктоо үчүн 4 көрсөткүч боюнча болгон 16 секторго салыштырмалуу талдоо жүргүзүлгөн. Бул биринчиси экспорттун учурдагы абалы, ички сунуштардын шарттары, дүйнөлүк рыноктун тенденциясы, сектордун өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө тийгизген таасири. Ушул шарттарды ойго алып, бүгүнкү күндө төмөнкүдөй секторлор таңдалып алды. Бул туризм, текстиль жана тиги буюмдары, эт жана сүт азыктары, жер жемиш жана мөмө жемиш, бөтөлкөгө куюлган суулар. Планга ылайык ишке ашырылган негизги иш-чараларга токтоло кетейик. Соода маалыматына жетүү жана экспортту илгерилетүү багытынын алкагында. Бул эң мыкты компанияны табуу боюнча экспортерлор арасында иштерди жүргүзүү жана аларды Кыргыз Республикасынын мыкты экспортеру улуттук конкурска катыштыруу. Чет өлкөлүк керектөөчүлөргө маалымат берүү максатында чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөр аркылуу маалыматтар жана конкурстун жеңүүчүлөрү менен байланыш маалыматтар камтылган. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде 6000 нуска китепчелер аркылуу жайылтуу каралууда. Кыргыз Республикасынын мыкты экспортеру премиясынын эмблемасына ыйгарылат. Жеңүүчүлөр анын жарнамалык максаттарына колдоно алышат. Бүгүн эртең менен бул конкурс өттү. Кыргыз Республикасынын экономика министринин алдында инвестицияларды жана экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик агенттик түзүлдү. Сооданы колдоо институттарынын потенциалы жогорулады. 50дөн ашык кызматкер соода маалыматтарын жыйноо, талдоо жана берүү боюнча квалификациясын жогорулатуу окуусунан өтүштү. Бүгүнкү күндө 1 январдан баштап бул агентствода экспорт бөлүмү иштеп атат. Маалымат катары айтып кетсек, 21 февралдан баштап булар экспорт кербени деп азыр региондорду кыдырып атат. Бул команда кыдырып, жергиликтүү экспортторлор менен жолугушууларды уюштуруп атат. Алардын көйгөй маселелерин чечүү боюнча. Экономика министрлиги менен бизнес коомчулуктун ортосунда экспортту илгерилетүү маселеси боюнча өзара аракеттешүү жөнүндө 11 меморандумга жана чет өлкөлөрдүн сооданын илгерилетүү органдары менен кызматташуу жөнүндө 10 меморандумга жана макулдашууларга кол коюлду. Өндүрүүчүлөр, жеткирүүчүлөр жана ассоциациялар өкүлдөрү менен 150дөн ашык жолугуш өткөрүлдү 2016 жылы. Анын ичинде экспортерлор топтору менен күн сайын жолугушуулар, өндүрүүчүлөр, жеткирүүчүлөр жана ассоциациялардын өкүлдөрү менен жеке жолугушуулар өткөрүлөт. Маалымат катары айтып кетсек, конкреттүү иштер боюнча ноокат, алтын алмасы
деген бирикменин Қазақстанға 935 тонна алмасын 37 сомдон сатып өткөрдү. Ошол экспорт бөлүмү. Жанар жана бек байланыш алган жана эт консерваларын сынамак партиясын Қазақстанга жөнөттү. Агропласт айыл чарба уюмунун 160 тонна кыямга келишимге кол коюшту. Экопродукт Азия ЖЧКнын 300 тонна жашылча жемиши жеткирилди Россиянын супермаркеттерине. Араван агросервистен 100 тоннадан ашык картошкөсү, жаш картошкөсү да сатканга жардам берди. Ушуга окшогон бир ондогон контракттар түзүлдү бул экспорт бөлүмүнүн жардамы менен. Кийинки слайдка өтсөк. Компанияларга көптөгөн адистештирилген көргөзмөлөр жана жарманкелер катышуусун уюштурууда шыр байланыш кызматы иштеп жатат. Бул 12-20. Бул Евразия экономикалык бирикме маселелери боюнча жана жалпы соода экономика маселелери боюнча бул шыр байланышка чалып маалымат алса болот. 2020-жылга чейинки туризмди өнүктүрүү программасы бекитилди. Туристик Кыргызстан So Much to Discover жана Discovery Kyrgyzstan.org домени менен Кыргызстандын маалыматтык порталы иштелип чыкты. Портал 6 тилде жазылган жана иштеп атат. Кыргызстандын туристик сектору жөнүндө кеңири маалыматты камтыйт. Азыркы учурда бул сайттын мобилдик тиркемеси иштелип чыгарууда. Соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү багытынын алкагында кандай иштер жүргүзүлдү десек, бул Европа Союзунун рыноктарына жеткиликтүүлүк жеңилдетүү үчүн ВСП+ пайдаланылуу үчүн статусун алуу боюнча иш жүргүзүлдү. 2016 жылдын 27 январында тартып экспортерлор кыргыз товарларын европалык биримдикке алымсыз ташып өтүүнү жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүккө ээ. Статистиканын маалыматтарына ылайык 2016 жылы Европага биз 72,3 миллион доллар экспорт жибердик. 2015 жылга салыштырмалуу бул 44,3%га көбөйдү. 2015-2017 жылдарга Кыргыз Республикасында айыл чарба продукциясынын соода логистикалык борборлорунун системасын түзүүнүн жана өнүктүрүүнүн негизги багыттары бул 2015 жыл 15 августта 603 токтом жана 2016-2017 жылдары Кыргыз Республикасынын айыл чарба продукциясына соода логистикалык борборлорунун системасын түзүү жана өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планы бекитилди. Анын ишке ашыруусу башталды. Бүгүнкү күндө айтып кетсек, Нарын областында Атбашы районунда аэропорт деген жерде Атбашы айылынан 39 километр, Торгарт өтмөк пункттан 110 километр жерде ушундай бир соода логистикалык борбор ишке ашырганга аракеттер жүрө баштады. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорго ылайык. Ошол эле Ош областынын Алай районунда Сары Таш айыл жакта Иркештам өтмөк пунктуна 60 километр жерде дагы бир соода логистикалык борбору түзүлүп атат. Соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү багыт боюнча айтып кетсек, 2016 жылдын башынан бери жалпысынан 234 километр автожол реабилитацияланды жана курулду. Бул натыйжада товарларды жана кызматтарды сатуунун региондук рыноктарына жетүү мүмкүндүгү жогорулатылды, жолдо жүрүү убактысы кыскартылды жана ташылуунун товарларынын өздүк наркы төмөндөтүлдү. Маалымат үчүн Бишкек Нарын Торгарт автожолунда 40 километр жол, Ош Баткен Исфана автожолунда 71 километр жол, Бишкек Балыкчы автожолунда 9 километр, Түндүк Түштүк альтернативдүү жолу биринчи фазасында Кызыл Жылдыз Арал жана Казарман Жалал Абад участоктарында 10 километр жана Балыкчы Ананева Караколдо 104 километрге чейин жолдор реабилитациядан өтүп атат. Соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүлүү боюнча Дүйнөлүк соода уюмунун макулдашуусу Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланды. Анын негизинде максат бажылык башкарууну жөнөкөйлөтүү болуп саналат. Ушул макулдашууну ишке ашырылса, биздин товарларды жүгүртүүдө жана бажылык тариздөөгө байланыштуу ишкерлердин чыгымы 10-15%га чейин кыскарат деген пландар бар.
Ошол Евразиялык экономикалык биримдин кошулуундан кийин кыргыз-казак чек арасында бажы жол жоболор жокко чыгарылды. Кыргызда авто ташуучулар Евразиялык экономикалык бирикмеге кирбеген 3-өлкөлөрдөн 3-өлкөлөргө жүктөрдөн тышкары мүчө мамлекеттердин ортосунда эл аралык ташуулардын уруксаат жок негизде ишке ашыруу укугун алышты. Казакстан аймагы боюнча кыргыз ташуучулардын бажылык коштоону алып салуу маселелери боюнча келишимдик жетишилди. 3-өлкөлөр менен бирликтин өлкөлөрдүн соода экономикалык потенциалын өнүктүрүү жана тереңдетүү үчүн бирлик кызматташуу алкагын кеңейтет. Жана айтып кетсек, 5 октябрь 2016 жылы ЕАЭП менен Вьетнамдын ортосунда эркин соода аймагы жөнүндө макулдашуу күчүнө кирди. Ошол эгесте Иран, Израиль, Индия, Сербия, Сингапур, Египет сыяктуу өлкөлөр менен эркин соода аймагы жөнүндө макулдашуулар түзүү боюнча азыр иштер жүргүзүлүп атат. Евразиялык экономикалык биримдик алкагында соода экономикалык макулдашуу боюнча Кытай менен сүйлөшүүлөр башталды. Ал рынокко жетүү үчүн шарттарды жана ири инвестициялык долбоорлор үчүн преференцияларды түзөт. 4 өткөрүү пункттарында жана 7 ветериналдык контролдук өткөрүү пункттарын жабдылды. 8 өткөрүү пункттарын куруу жана жабдоо боюнча иштеп кошумчалап жүргүзүлүүдө. Сапат инфра түзүмүн колдоо жана өнүктүрүү багытын алкагында кандай жумуштар кылынды десек, ISO MEC 17020 эл аралык стандартка шайкеш келүүгө сертификациялоо боюнча органдарды аккредитациялоо жол жоболор боюнча документтердин пакети даярдалды. 2016 жылга стандартташтыруу боюнча документтердин каталогу иштеп чыкты. Бар болгон 47 Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттерин жана Евразия экономик бирлигинин 35 техникалык регламентинин электрондук базасы түзүлдү. Ветеринария жаатында айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ыйгаруу жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын жеке ветеринардык практиканы ишке ашыруунун тартиби жөнүндө убактылуу жол жоболор бекитилди. Кыргыз Республика өкмөтүнүн 2016 жылы 15 декабрда 880 токтоо менен ветеринария жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына эл аралык эпизоотиялык бюронун кодекстерин талаптарын эске алуучу өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жактырылды. Контролдун бажы, санитардык жана фитосанитардык түрлөрү алынып салынды чек арада. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 30 аккредитациялаган лабораториялар жана 9 сертификат берген органдар бирдиктүү реестрге кирди Евразиялык биримдигинин. Мал чарбасынын продукциясы өндүрүүчү 19 кыргыз ишканасы реестрге киргизилген. Анын ичинде сүт продукциясы боюнча 12 ишкана, балык боюнча 3 ишкана, бал менен иштеген 3 ишкана жана эт менен иштеген 1 ишкана. Финансы каражаттарында жетүү багытын алкагында экспортер ишканалар айыл чарбасын каржылоо 3 долбооруна киргизилген. 2015 жылда бардыгы 3 миллиард 786 миллион сом кредиттик каражаттар берилди. Анын ичинен 10,2 кайра иштетүү тармагынын экспортер ишканаларына берилди. Ошол эгесте адыр ФСХ 5 жана экспортко багытталган компанияларды колдоо боюнча кредит механизмдери ишке ашырылып атат. Экономика министрлиги жана бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасынын сайттары аркылуу ишкердикти жана бизнести өнүктүрүү боюнча финансылык колдоо көрсөтүп жаткан Кыргыз Республикасынын эл аралык финанс уюмдары жана чет элдик экспорттук импорттук банктар менен кызматташуу мүмкүндүгү жөнүндө маалыматка ишкерлердин жетүүсү камсыздалды. Онлайн режиминде күрөөнү каттоо системасынын киргизүүнү караштырган мыйзам кабыл алынды. Чакан жана орто бизнести масштабтуу колдоо максатында кепилдик фонду ачык акционерлик коому түзүлдү. 2016 жылы экспорттук жеткирүүлөр боюнча 343 миллион сом өлчөмүндө кошумчалар наркка салыктын ашып кеткен суммасына кайтарылды. Анын ичинде ошо 4-кварталда 65 миллион сом кайтарылды. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Россия өнүгүү фонду иштеп атат. 202 миллион доллар суммасында 665 долбоор жактырылды.
Ушуну менен бирге белгилеп кетчү нерсе, бардык эле иш-чаралар натыйжаларга ээ болгон жок. Азия өнүктүрүү банкынын 01-21 КГЗ долбоорун ишке ашыруу алкагында бирдиктүү терезе принцибинин киргизүү биринчи фазасы ишке ашырылды. Натыйжада тышкы соода операцияларынын документтери алуу жол жоболору автоматташтырылды, жол жоболор жөнөкөйлөтүлдү, бир түргө келтирилди. Бирок тышкы соода операцияларынын документтери алуу жол жоболор өз убагында автоматташтырылган жок. ICO толук автоматташтыруу жана модернизациялоо 2018 жылдын аягына чейин аякталат деген план бар. Бул долбоор Азия өнүктүрүү банкынын чек ара кызматтарын региондук жакшыртуу долбоорунун алкагында планда каралган. Өлчөө бирдиктүүлүктүн камсыз кылууга республикалык бюджеттен 0,4% кем эмес өлчөмдө бюджеттик каражаттарды ар жыл сайын бөлүп берүүнү караштырган мыйзам долбоорлору даярдалды, бирок финансы министрлигинин терс кортусуна байланыштуу жактырылган жок. Шайкештикти баалоо боюнча аккредиттелген органдардын базасында продукцияларды тестирлөө боюнча корпоративдик борбор түзүлгөн жок. Ошондой эле ведомстволук сыноо лабораториялар шайкештик баалоо боюнча көз карандысыз органдары болуп кайра түзүлгөн жок. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына КНСтин ордун толтуруу беренелерин артыкчылыктуу же корголгон беренелерге киргизүү боюнча өзгөрүүлөр киргизилген жок. Кийинки кадамдарга токтоп кетсек, Евразия экономикалык биримдик боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдү Россия, Казакстан камтыган экономикалык жана саясий кризис экспортко олуттуу таасирин тийгизди. Россия менен Казакстандын улуттук валюталарынын девальвациялары, сатып алуу мүмкүндүгүнүн төмөндөшү кыргыз товарларынын баа фактору боюнча атаандашууга жөндөмсүз калды. Буга байланыштуу экспорттун географиясына диверсификациялоо багытталган чараларды кабыл алуу керек. Кыргыз айыл чарба жана тамак аш продукциясынын Кытай эл республикасынын рыногуна алып чыгуу жана ВСП плюс схемасынын артыкчылыктарын пайдалануу үчүн шарттарды түзүү. Продукцияны сертификациялоо көйгөйлөрү менен катар экспорттун өнүгүүсүн кармап турган негизги көйгөйлөрдүн бири бул ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн соода өнөктөштөрү талап кылган жеткирүүнүн көлөмү менен камсыз кыла албагандыгы. Товарлардын аларды маркалоо жана таңгактоо техникалык мүнөздөмөлөргө ири соода дүйүндөрүнүн талаптарын сактай албагандыгы болуп саналат. Буга байланыштуу Россия жана Казакстандагы ири соода дүйүндөрүнүн жеткирүүлөрүнүн көлөмүндө продукциялардын көлөмүнө талаптар анча катуу болгондуктан региондук кызматташууну өнүктүрүү зарыл. Соода жол жоболорун жеңилдетүү, соода логистикалык инфратүзүмдөрүн өнүктүрүү. Кытайдын рыногуна чыгуунун татаал жол жоболорунун биздик импорттук товарларынын өндүрүүчүлөрүнүн Кытай эл республикасынын рыногуна чыгуусун татаалданып жатат. 2016 жылы 13 октябрда Кыргыз Республикасы жана Кытай эл республикасы өкмөттөр аралык комиссиянын 12 жыйынынын алкагында Кытайдан жеткирилүүчү эт, сүт жана балык продукцияга карата талаптар жөнүндө протоколдорду даярдоо жана кол коюу жөнүндө келишимдик жетишилди. Бул протоколдордо кол коюу кыргыз эт, сүт жана балык продукциясы үчүн Кытай рыногун ачат. Кыргызстан үчүн экспорттук кызыкчылыктарды пайда кылган товарлардын башка түрлөрү боюнча ошого окшош протоколдорго кол коюу зарыл. Мөмө жемиш товарлары боюнча, ун товарлары боюнча жана башка товарлар боюнча. Европалык биримдик өлкөлөрүнө экспорттоого негизги көйгөйлөрдүн бири сапат боюнча талаптарга шайкештик документалдык ырастоо болуп саналат. Экспортерлор туш болгон көйгөйлөрдү эске алуу менен министрлик тарабынан 2015-2017 жылдарга экспортту өнүктүрүү боюнча Кыргыз өкмөтүнүн планын актуалдаштыруу боюнча сунуштар иштеп чыкты. Алар Кыргыз өкмөтүнүн 2017 жылдын 8 февралында 82 токтому менен бекитилди. Маалымат үчүн айтып кетсек, бул жерде экспортту өнүктүрүү боюнча жаңы иш-чаралар калды. Бул ошо Евразия экономикалык бирлигинин кошулууна тиешелүү иш-чаралар, ВСП плюска тиешелүү иш-чаралар, соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жөнүндө ошо дүйнөлүк соода уюмуна тиешелүү макулдашуусуна тиешелүү иш-чаралар, ата мекендик товарлардын жана
экспорттук Кытайдын рыногуна кайра багыттоону боюнча иш-чаралар, чек ара кызматташтыгы өнүктүрүү боюнча иш-чаралар, инфратүзүмдүк инвестициялардын Азия банкы менен кызматташуу боюнча иш-чаралар, маалыматтык коммуникациялык технологияларды пайдалануунун артыкчылыгы боюнча иш-чаралар, алынган кредиттерди боюнча пайыздарды субсидиялоо, кошо алганда Кыргызстандын чакан жана орто ишкердин экспортко багытталган жана импортты алмаштыруучу субъекттерине Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө финансылык колдоосунун алкагында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга стимул берүү жана көмөк көрсөтүү үчүн токтом иштелип чыкты. Ушул жаңы иш-чараларды ишке ашыруу боюнча биздин өлкөнүн экспорттук потенциалын өнүктүрүү боюнча иштер уланат. Бул планга ылайык 2017 жылдын аягына чейин. Бирок ошол эле кезде биз 2018-2022ге тиешелүү экспорт планын иштеп чыгууга ошол азыр иштерди баштадык. Рахматтарыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу баяндамачы. Мен сизге мындай деген суроо берип атам да. Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги 2015-2016 жылдары АБР менен биргеликте Евразиялык экономикалык союзга кошулуу мүмкүнчүлүктөрүн камтуу жана тобокелдиктерди жоюу долбоорун ишке ашырууда, анын чегинде улуттук статистикалык комитетке тышкы жана өз ара сооданын эсепке алынбаган көлөмдөрү баалоо жана экспорттук импорттук операциялар боюнча методиканы иштеп чыгып беришиңиздер керек эле да. Долбоор 2016-2017 жылдарга каралган, бирок ал алигичен келе электе бизгечи. Ушул методика боюнча биз тиги АБРдин эксперти менен 2 жолу границаларга барып көрүп келгенбиз. Ошол боюнча иш токтоп калды да. Ушул методиканы эртерээк иштеп чыгып берсеңиздер, биз ушунун негизинде иш алып барсак, экспорт импортубузга дагы жакшы жардам болот эле. Рахмат. Ал методика иштелип чыккан, бүгүнкү күндө иштеп атат. 2017 жылы статистика комитетине 10га жакын адам кошумча бөлүнүп, ошол адамдар негизги товар өтүүчү пункттарда иштеп атат. Статистиканы акыркы 3 айда тактадык. Ошол. Анда берели, негизги бар да методика. Бул октябрда методиканы бекитип, Олег Михайловичтин жыйынында бул иш бүгүн ишке ашырылып атат. Дагы кимде бар суроо? Суроо жокпу? Кеше Европарламент депутаттары келди да. Келип, анан тегерек стол болду. Ал жерде эксперттер да келди. Ошол жерде мына маселе коюшту. Бизде азык-түлүктү коопсуздугун көзөмөлдөгөн бирдиктүү орган жок деп. Ошону айтышты. Экинчи, лабораториялар боюнча 8-ин алып барды. Бирөө жарак деди, калгандарына дагы көп нерсе жетишти деп айтты да. Биринчиден, мына кайсы орган болуш керек? Ошол жанакы азык-түлүктүн коопсуздугун көзөмөлдөй турган кайсы орган болуш керек бул? Бир орган деп айтышты. Бул лабораториялар негизги көбүнчө саламаттык сактоо министрлигине тиешелүү. Биринчини айтып атам, биринчини айтып атам. Кайсы орган көзөмөлдөш керек? Азык-түлүктүн коопсуздугун. Ушул маселени коюшту. Ошону ойлонсоңор, кече буну айтты. Андан кийин анда эксперттер келгенде лабораторияны даярдайт да. Эч ким билбеди. Муну эч ким кабар берген жок. Өздөрү келип көрүштү, кетишти да. Бул боюнча иштеш керек да. Артынан иштеш керек, жооптуу адамдар болуш керек бул боюнча. Катыш керек чогуу. Айткан эмесине жооп бериш керек. Ал эксперттер келгенде жогорку министрдин деңгээлине чейин буларды кабыл алып иш алып барыш керек. Ошондой болгон жок да. Эмне үчүн кылган жоксуңар? Бул эки экспертти 6 февралдан биз өзүбүз чакырганбыз Европа биримдигинен. Негизги максат биздин техникалык көзөмөлдү ошол Европа биримдигинин стандарттарына шайкеш келүү боюнча анализ жүргүзүп бермек да булар. 15 жумуш күн иштешти Кыргызстанда. Отчетту бизге берелек. Бир жумада даярдап беришет. Ошол жыйынтыгын карап, чара көрүш керек. Ошо тиешелүү министрликке ведомство баардыгын иштеш керек да. Түшүндүң да? Түшүндүк. Азыр мына 44%га көбөйдү азыр экспорт немеге? Евро биримдикке. Бул жаш көрсөткүч да, өздөрү иштеп атышат. Өздөрү келип, өздөрү иштеп атышат, биздин бизнесмен чогуу. Аларга жардам бериш керек да. Бул бир. Экинчиси, мына ар бир мамлекеттин өзүн өнүктүрүү боюнча бул бренд да, бул курал. Ар тармак боюнча. Мына мисалы
биздики Кыргызстан асман тиреген тоолордун мекени. Кыргызстан бул тоолордун мекени деп бизди четте тоолуу аймак катары, республика катары билишет. И ушуга келишет да, мына азыр жылдан көбөйүп атат. Ошол туризм өнүгө баштады да, үчүн дегенде бул реклама дүйнө жүзүнө кетти. Экинчи мына көчмөндөр оюну. Оюну боюнча бүт дүйнө жүзү билди. Туурабы? Билди да. А программага киргизилгенде ушундай брендтерди ар бир тармак боюнча, керек болсо ар бир азык-түлүк боюнча ойлоп таап, буну реклама кылып сыртка чыгарыш боюнча. Бул иш боюнча иштер болду. Негизи азыр ошо туризм боюнча эле бренд иштеп атат, So Much to Discovery деп. Биз бул боюнча экономика министрлигинде жылдын башынан 3 жолу чогулуш өткөздүк. Азыр Проондун жардамы менен техникалык негиздеме жазып, буюрса ошол ар бир тармакка тиешелүү брендтерди иштеп чыгуу боюнча техникалык негиздемени иштетип атабыз. Буну иштеп чыгыш керек. Бир айдын ичинде иштеп чыгып, кайра өкмөткө сунуш керек. Бүт бул социал жактан дагы, өнөр жайынан да айыл чарба баарын бренди болуш керек. Баардыгын тең. Бүт болуш керек да. Ошону биз дүйнө жүзүнө таркатыш керек, реклама кылып. Ошонун үчүн иштеш керек. Ансы ким келет Кыргызстанга? Келбейт да. Мына туризмди азыр көрсөңөр, мына былтыр Соңкөлгө бардык. Мына Кыргызстанды билип Соңкөлгө келе баштаптыр. Мына Чоңалайга бардык. Ал жерде эл даярдап, ал айдын 3000 метр жерде гостиница растап, мына эл келе баштаптыр. Тоого келип, ошол жерде жатып, китеп окуп, ошонун суусун ичип, абасын менен дем алганга келип атышат. Үчүн деген алар уже көрдү. Реклама кетти да. Ушундай нерсе болуш керек да. Экинчи мына Покупай КЖ деген бар. Ушундай порталдар көбүрөөк уюштуруш керек да. Бизнес бизден, мамлекеттен керектүү нерсенин баардыгын тең ошол портал аркылуу алыш керек. Баардыгын тең. Мыйзамдар боюнча, өзгөрүүлөр боюнча, чет мамлекетке кетип атканда тоскоолдуктар боюнча, ага биз жардам берүү боюнча, алар бизге ошол порталга кайрылыш керек. Андай кыйынчылык болсо, эмне тоскоолдук болсо, биз сурап атпайбызбы, жолугуп атабыз, айтып атабыз аларга. Ошол аркылуу жардам бериш керек да. Мына ошондой күчөтүш керек. Макулбу? А бул боюнча ким иштеп атат? Так, бул Покупай КЖ сиз айткан сайт, бул негизи бизнес ассоциация иштеп чыккан сайт. Ал жерде кыргыз продукциянын каталогдор бар. Биз экспорт гав КЖ деген сайттарды иштеп чыгып атабыз. Бул ошол экспорт жана инвестиция боюнча агентство иштеп чыгып атат. Буюрса бир жакында ошо сайт иштеп баштайт. Экспорт гав КЖ деген. Таамажына кандай өтүш керек, жолдо кандай тоскоолдук, кандай өтүш керек, кандай жардам беребиз, ошонун баарын тең ошого кириш керек да. Ансы кантип жардам берет? Жардам бере албайсың да. Ар бир экспортер сенин кабинетиңе же менин кабинетиме кире албайт да. Баны кабыл албайсыңар. Кече да үлгүрбөйсүңөр. Ошон үчүн мындай порталда, сайтта иштеш керек да, баарын тең. Маалыматты ичине кирип ала турган болуш керек. Дүйнө жүзү ушундай да. Макулбу? Мындан тездештер чыгып, канча убакытта киргизесиңер муну? Биз план боюнча ошо күзгө чейин деп бекиткенбиз. Ошо сайт иштеп баштайт. Ошону киргизгиле. Анан кийин анализ жок болуп атпайбы мына. Анализ экспорт боюнча Кыргызстан боюнча анализ бар, а жалпы анализ жок болуп атпайбы Кыргызстан боюнча. Мына жалпы бар, региондор боюнча анализ жок. Туурабы? Толук болуш керек. Тармактар боюнча да анализ болуш керек. Мунун баардыгын тең неме айтып атпайбы? Стат комитетинин төрагасы. Чогуу иштеп булар менен. Мына стат комитетинин төрагасы вице-премьер кол койгон жобону алды. Алды, экөөң ушул жерде отуруп алып сага суроо берип атат. А сен барып беришиң керек да. Мындай неме кабыл алынды. Мындай жобо чыкты. Ушу жобо менен иштейбиз деп. Төрагасы мына суроо берип атат сага ушул жерден. Бул экономика министрлигинин иштебегенин көрсөтүп турат да, аракет кылбагандыгын. Суроо жокпу? Суроо жок болсо анда отуруңуз. Анан анализи дагы мына план боюнча дагы жасагыла. Жасап 18-20-га 18-20 жылга экспорт боюнча азыркындай эмес, реалдуу программаны кабыл алыш керек. Кимде сөз бар? Чыгып экспорт боюнча, ушу маселе боюнча сөз жокпу? Анда урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу облус жетекчилери жана чакырылгандар, бүгүн каралып жаткан 2015-2017 жылдар экспорт өнүктүрүү боюнча өкмөттүн планынын аткарылышынын жүрүшү тууралуу маселеде биз 2017 жылга чейин алдыга коюлган максаттарга жетүүнүн аралыктагы жыйынтыктарын талкуулап жатабыз. Баяндамачы мына белгилеп кетти. 1,5 миллиард АКШ долларын түздү.
2016 жылғы экспорт. Бұл 2015 жылға салыстырмалы 5,1%-ға мына өсті. ЕСке мүше мемлекеттер менен болгон өз сооданын көлөмү 2006 жылы 2015 жылға салыстырмалы 18,6%-га мына кыскарды. Мунун ичинен катар жакшы көрүнүш бул. Экспорттун көлөмү 4,3%-га көбөйгөн болсо, импорт тескерисинче мына 23%-га азайды. Бул жакшы көрсөткүч. Ошол эле мезгилде жана айтып кеттим, Европа биримдигине биздин экспорт 44,3%-га мына көбөйдү. Бизде дагы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул программаны жакшылап иштеп аягына чыгарсак. Анан урматтуу жыйындын катчылары, экспортту жылдыруу боюнча маселелер бир нече жолу көтөрүлгөн. Алар өкмөттүн ишеним жана биримдик программасында, өкмөттүн иш-аракеттеринин жылдык планында, ар түрдүү укуктук ченемдик актыларда жана протокол ташымаларда камтылган. Буга байланыштуу мен экспортту жылдырууну экономиканын өнүктүрүүнүн фактору катары жумуш орундарын түзүү, аймак тургундарын жашоо деңгээлин жогорулатуу сыяктуу концептуалдуу маселеге токтолуп кетейин деп чечтим. Экспорттук ишмердүүлүккө байланышкан маселелер экспорттоочуда, импорттоочуда өлкөлөрдүн мыйзамдары менен байланыштуу болот. Биринчи кезекте ишканаларга пайдалуу болгондой жагымдуу шарттарды өзүбүз түзүп беришибиз керек. Мындан сырткары өкмөт стандарттоо жана сертификациялоо боюнча мамлекет системасы эл аралык талаптарга жооп беришин камсыздоосу зарыл. Кыргызстан ЕСке мүчө болгондугун эске алуу менен биздин ишканаларга Евразеске мүчө өлкөлөрдүн аймактарына экспорттоочу ишканалардын реестерине киришине колдоо көрсөтүү керек. Барыңарга кабардар кылып койчу маалымат, мына 2017 жылдын 12 августунан баштап 18 техникалык регламент күчүнө кирет. Анын ичинен азык-түлүк коопсуздугу боюнча 9 регламент бар. Биз 12 августка чейин буну үлгүрүшүбүз керек, буну жасашыбыз керек. Ошон үчүн, уважаемый Олег Михайлович, вы должны взять по личный контроль проведения широкомасштабной информационной кампании о требованиях технических регламентов Евразес. Бул маселе мына өткөндө көтөрүлүп атат биздин тарабынан дагы. Азыр биз буну катуу өкмөт тарабынан көзөмөлгө алып, Олег Михайлович, надо провести совещание по этому вопросу и поставить конкретные задачи. Надо взять под контроль. Экспортко багытталган багыттарды, буга чейин иштеп жаткан насыялоо механизмдери менен катар кошумча финансылык инструменттерди ишке киргизүү керек. 2017 жылы мына билесиздер, быйыл 4 миллиард 800 берилсе, былтыр быйыл мына 7 миллиардка чыгарып атабыз. Ошонун ичинде өткөндө токтом кабыл алынды, өкмөт тарабынан 10% мал чарбасына жана талаш кошо боюнча калды. Экспортко багытталган ишканаларга 6%-га 3 жылга кредит берүү маселеси мына чечтик, кол коюлду. Бирок ушу жаман тенденция келатат. Мына билесиңер, буга чейин 80% мал чарбасына, 10% талашчылыкка, 10% кайра иштетүүгө кетип аткан. Мына ушуну биз өзгөртүшүбүз керек. Өзгөртүп, азыр мына Айыл банк менен РСК банк рахмат, колдоо берүү жетекчилери ошол экспортко багытталган ишканаларды кредиттөө боюнча 6% менен быйыл 20%-га чейин жок дегенди чыгарып, ошо 7 миллиардтын эгерде мүмкүнчүлүк болсо буну да көбөйтөбүз, айрыкча экспортко багытталган ишканаларды кредиттөө боюнча. Азыр 20%-га жеткизилип, где-то 1,5 миллиард, былтыр 10 болсо, бул 20, 1,5 миллиардка сомго чейин чыгарганга азыр мүмкүнчүлүктөр бар. Келечекте буну 30га чейин чыгарганга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Эгерде биз жана койгон салык менен бажы кызматына койгон ашыкча тапшырмалар ишке ашса, Кудай кааласа, бул дагы ишке ашырабыз. Ошон үчүн айыл чарбасын каржылоо маселеси боюнча ошол кетип аткан каражаттарды буну целевой өз тизмеси менен экспортко иштеп аткан гана ишканаларга берилгенин экономика министрлиги менен айыл чарба министри и өнөр жай министерствосы комитети чогуу көзөмөлгө буну алышыңар керек. Алып талдоо жүргүзүп, булар боюнча да кийин сунуштарды киргизишиңер керек.
өнөр жай боюнча да концепция кабыл алыныш керек. Муну тездетилди. Дүйшөнбек Тешебекович. Чийки азыктар базасын, логистикалык борборлорду түзүү, ылайык келүү сертификаттарын баардык көрсөткүчтөрү боюнча тийиштүү лабораторияларды түзүү зарыл. Бул максатта аймактардагы ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялардын материалдык техникалык базасын жаңыртуу үчүн бюджеттик кошумча каражаттарды бөлүп берүү керек. ЭСтин башка өлкөлөрүнө эквиваленттүү болгон Кыргызстан ветеринардык контролдоо системасын таанылышы тууралуу маселе жана ошондой эле кыргыз-казак чек арасында анын алынып салынышы бүгүнкү күнгө чейин чечилбей бойдон калып жатат. Бул үчүн зоналаштыруу жана эпизодикалык мониторинг иштерин күчөтүү, ветеринардык сертификаттарга электрондук каттоо системасын киргизип, ошондой эле малды идентификациялоо пилоттук долбоорлорду тездетүү керек. Бул боюнча азыр инспекция иштеп атат, бирок бул дагы азыр жетишсиз болуп атат. Бул боюнча азыр жерлерде бир эле ветеринардык кызматка мына керек деп коюп атасыңар кээ бир жерде. Буга өткөндө айткан урматтуу облус жетекчилери, урматтуу акимдер мына угуп отурушат, баардыгы тең жыйындык угуп отурушат. Айыл өкмөттөр баардыгыңар тең буга чогуу киришиңер. Бул жалпы иш баардыгыбыз тең. Жалпы келечектин иши бул. Ошон үчүн ветеринардык кызматына буйруса азыр жолго чыгып атат, каражаттарды толугу менен азыр бөлүп берип атабыз, кээ бир жерде ашыгы менен бөлүп берип атабыз. Туурабы Жумаканов? Бөлүп берип атабыз. Азыр булар ишти баштады. Эң негизгиси уже система түзүлдү система. Азыр ошол каражатты, бөлүнгөн каражатты тездетип освоение кылып ишке киргизиш керек. Ошол эле калды Жумакан, туурабы? Ошон үчүн жерлерде ушуга жардам бергиле. Акимдерди угуп отурат баардыгыңар. Өзгөчө экономиканын экспортко багытталган багыттары боюнча адистердин профессионалдык комитеттүүлүгүн камсыздоо зарыл. Экспорттоо ишканаларга жана ишкерлерге сатып өткөрүүгө рынокторду издөө, чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташ үчүн соода маалыматтарына жетүүнү камсыздообуз максатка ылайыктуу болот. Ал үчүн төмөнкүдөй милдеттерди ишке ашыруу зарыл. Башкаруунун автоматташылган системасын киргизүү, атайын сайт ачуу, маалыматтык борбор түзүү, тышкы соода операциялары тууралуу маалыматка жетүүнү жакшыртуу боюнча жана башка чараларды көрүү. Ишмердүүлүктү ишке ашыруунун методдоруна жана ыкмаларына окутуп үйрөтүү. Экспортко багытталган субъекттерге өзүнүн продукциясын экспорттоо иштерин баштоо. Ушуга байланыштуу экономика министрлиги жана башка мамлекет органдары менен бирге, жергиликтүү өз алдынча органдар менен бирге 2018-20 жылдарга карат экспорттук программаны иштеп чыгышка керек. Иштеп чыгып, 15-17 жылкы программанын кеткен кемчиликтерин эске алып, ишке аша турган программа болуш керек. Бул программа тезирээк киргизип 1 ноябрга чейин быйыл кабыл алыныш керек. Аталган планды иштеп чыгууда учурдагы план ишке ашырышы боюнча тажрыйба, Кыргызстан мүчө болгон интеграциялык биригүүнүн талаптары, сатып өткөрүүнүн жаңы рыноктон эске алынышы керек. Ошондой эле өкмөт ишеним жана биримдик программасына камтылган экспорт өнүктүрүү боюнча максаттарга жетүүнү камсыз кылуу зарыл. Урматтуу областык жетекчилери жана район акимдери, ата мекендик продукцияны экспорттоо чыгарууда сиздер мында чоң роль ойношуңар керек. Экспорт өнүктүрүүдө аймактардын деңгээлиндеги мамлекеттик колдоо көрсөтүү чараларын ишке ашырууну жандандыруу зарыл. Губернаторлар жана акимдер өзүнүн аймактарындагы баардык ишканаларды, анын ичинен өзгөчө экспортко чыгаруучу ишканаларды билүүгө милдеттүү. Жергиликтүү бийлик тармактык министрликтер жана ведомстволор менен тыгыз байланышта иштешип, ишканаларга жана бизнесмендерге жардам берип турушу зарыл. Бизде азыр мына чоң мүмкүнчүлүк бар. Мына региондор баардыгыңар тең, бүт областтар менен башка мамлекеттер, айрыкча Кытай менен, Россия менен мына достошкон кол коюлган меморандумдар бар. Мына азыр кыймылдабай атасыңар. Буга чейин кыймылдап келген. Бирөөң да чыгып, ушу экспорт боюнча барып, ошол айрыкча Россиянын, Казакстандын акимдери, губернаторлоруна жолугуп, жол ачылган, бардыгы бар. Барып, жок дегенде бир эки
экспортқа чыга турган азык-түлүк боюнча келишим түзүп, аларды чогултуп барып, заводдор менен сүйлөшүп, кылсаңар болот, мына кыймылдап айтасыңар. Кыймылдап айтасыңар бул боюнча. А болбосо мына менин астымда турат. Ким кайсы жак менен меморандум түзүп достошуп келген. Арыкча Россия, Казакстан менен Еврос келген деген. Азыр чыгып, мына мен уруксат берип атам. Байланышып. Алар жардам берет. Аларга да керек да бул. Мына ушуну уюштургула. Экинчи мына кече эмес, өткөндө биз мына региондо өнүктүрүү саясаты боюнча өзүнчө программаны, мына концепцияны карап чыктык. Карап чыгып жакшы концепция даярдалды. Ошол жерде экономика министринин орун басары Иманалиев жакшы баяндама жасады, анализ кылды. Азыр анын кемчиликтерин артка кайтардык. Биринчи мартка чейин сунуштарды бергиле, 10 мартка чейин кайра өкмөткө киргизсин деп. Мына ушул жерде абдан жакшы анализ болгон. Биринчи эмне ушул жерде мына көйгөй бар. Биринчи мына бүт жерлерге комиссия түзүлгөн. Бардык районго чейин, айлык муртка чейин барып келди комиссия, билесиңер. Мына акимдерге, губернаторго баары жолугушту. Кээ бир жер айлык ишканага чейин барып келишти. Барып келип 43 ишкананы алып чыгышты. Биринчи приоритети деп, 3кө бөлүп. Мына ушул жерде 20 гана ошо ишканалардын сыртка чыга турган иштеп аткан гана бизнес пландары, проекттер бар, калганы жок экен. Бизнес проект план жок болгондон кийин ал ишканалар келечекте иштеп кете албайт. Мына мен айтып келатам баштан бери. Мына ошолорго жардам бериле деп. Мына Министерство экономиканын алдында жана экспорт жана инвестиция тартуу жана экспортко чыгаруу жана ушу бизнес пландарга бизге жардам берүү боюнча агентство түзүлдү. Мына келип кабарлашып, ошол бизнести алып келип, артынан түшүп иштеген, жардам берген жергиликтүү бийликтин болбой атпайбы эч ким. Мына бизнести өз-өзүнө мына коюп коёдасыңар. Мына азыр биз айткан субсидия мына башталды. Кредиттер беребиз деп бере баштадык, берип атабыз. Гарантийный фондду мына түздүк, мына азыр иштей баштады мына. Жана айткан жок, айтпай кетти. Гарантийный фонд да иштей баштады. Биздин ишкерлерге жанакы залог жетпегендерге мына мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп бериле баштады. Азыр да каражат издеп атабыз. Жанакы экономика өнүктүрүү фондунан чыккан каражат ошока берели деп. Мына бул жактан иш кетти да. Аслер мына ушти жасагыла. Мына айтып атам, өзү 45 убойный цех курулуш керек. 45 убойный цех. Мына кече маалымат алдык. Азыр 10, жок деген 10ду курулаш, ар областка бирден. Мына азыр бөлөйүн деп атам ушу. Акыры айла кеткенде, урматтуу губернаторлор, бир убойный цех каражат бар. Бардыгы бар. Мына айтып берейин. Каражат бар. Убойный цех курула десем, ошону куруп түпөй атасыңар. Убойный цехтерди. Ал эмне? Чоң завод, фабрика кайра иштей турган. Ал малды таза союп, таза кармап, бардык тиешелүү эрежелерин кармай туруп, чыга чыгара турган эле жер ал жер. Ага ойлоп табаткан эч кереги жок аны. Аны ошо бизнес табыш керек. Мына Кыргыз, Россия Кыргыз фонду мына каржылап берем деп атат. Кече дагы айтты Кубан кеңеш. Каржылап берейин деп. Мына азыр 202 миллион 13 мына февралга берилди каражат. 665 проект. Баткен областы 39 6%, Нарын 24 4%, Бишкек 29% 92-ден. Ысыкөл 11% 71 проект. Жалабат 12 17%, Ош 67 10%, Чүй 103 проект 15%, Ош Сары 36 5%. Азыр эгерде мен сурасам сизден, урматтуу губернатор, алып чыгып туруп, канча экспорт кетти, канча проект өттү, дагы кандай проекттер бар десем, мына билбейсиңер. Мына ортуна иштегиле. Эң негизги иш мына ушул. Экспортко чыгарса каражат жок, жумуш орундар болот. Ошон үчүн биринчи экспортко чыгып аткан ишканаларды баарын анализ кылып, учетко алып баарын тең. Ошолорго жардам берип, барып жок дегенде жылына 2 жолу барып тигип, барып киргиле, кирип алардын проблемасын чечкенге жардам бергиле.
Алар бизге чейин келе албайт. Маселе коюп атасыңар да бизге чейин. Каражат жетпесе, эгерде кредит ала албай аткан болсо, кыйналып аткан болсо, эгерде мамлекет тарабынан тоскоолдук болуп атса, эгерде колубуздан келип аткан жардамды бере албай атсак, ошону жеткизе аткан силерсиңер да. Акимдер, губернаторлор. Ошонун баарын учетко алып туруп, бул боюнча ишти жүргүзгүлө, бул боюнча дагы. Мына кооперация боюнча айтып атам, фермер деди мына. Эмне айтып атпайбызбы? Албайм деген киши жок биздикин, бара алабыз деп атат. Албайм деген адам жок. Сапат. Анан кийин объем болуп атпайбы? Мына логистикалык борборду кур деп атабыз. Ойлоп атасыңар мына килейген курулда деп. Мүмкүнчү болушунча 1000 тонналык болсо да кургула. Мына Араванда куруп атат. Мына өткөндө базарлаганда көрдүм, көрүп келдик. 400 тонналык, 1000 тонналык, 2000 тонналык, 5 тонналык. Ошондой болсо да каражат керек болсо чоң эле эсептеп ага каражатты фонддон алып беришибиз керек. Куруп атпайбы? Жакшы фермер ишкерлер чыгып куруп атат ушундай нерселер. Ошолорду тизмелеп, таап, кергиле каражаттарын чоң алып берели, кыйналып атса. Жок болсо бир башка. Азыр бар да. Россия Кыргыз фонду мына берип атат азыр. Мына азыр ачыла баштады ишканалар. Ошо менен иштеген урматтуу губернаторлор, акимдер. Анан мына кооперация боюнча. Кооперацияны мына айтып атам. Кече да тапшырма бердим да, экономика министрлиги да буну чозуп беришти, узартып бердиңер кооперация боюнча. Берки физический менен юридический бир кылыш керек. Мунунку НДСти подохон салты алып салыш керек барын тең. Ошондой бир болгондон кийин анан кооперация өнүгөт. Ошону тездетилечи. Элдар, тездетип мына киргизип берсеңер, кооперация өзүнөн өзү өнүгөт. Бир тоскоолуш болуп атпайбы азыр. Мына юридический лицо болсоң, салык төлөйсүң 3 түрүнөн. 200 000 гектар жериң болсо дагы, 1000 гектар болсо, печатын жок болсо төлөбөйсүң деп жүрө бересиң. Бул жөн эле формализмде турабы? Айтак эле беркин төлөбөйсүң, бирөө төлөп атабы? Ай чарбасында конкуренция бирдей болуп атпайбы? Ушуну тездеш керек. Анан кооперацияга да көңүл бургула, урматтуу губернаторлор. Мына боюнча сурай баштайбыз, бул боюнча дагы иштей баштагыла. Анан эң негизгиси бизнесте экспортко чыгып атканда, жана мен айтып кеткен, толук маалымат жок аларда. Маалымат жок. Мамлекет кандай жерден берет? Эмне жерден берет? Маалымат жок болуп атат. Мына азыр экспортко чыгарганга мен айтып кеттим. Даже ушуга чейин мына өтүп аткан өткөнө пункттарын жаңыдан жасап атабыз. Автоматташырып атабыз. 25тен камера коюп атабыз азыр. Мына Токмокто азыр андагы азыр грузовой машина турганда, жүк ташып турган машина турганда кылабыз андагы. 25тен камера коюп, көзөмөл болот бияктан. Автоматташырылат. Мурункудай туруп алып ишин тоспойт экспортко чыгып аткандарды. Машина түшпөй туруп чыга турган кылабыз азыр. Буюрса. Азыр мына накладная киргизип, мына талонмен отурчу, программист отурчу азыр. Азыр баарын жасайбыз, убакыт келет азыр. Бүтөт ветерана дагы. Бирок ал жагын каражат бар да, ал жагын бизнеске жардам берип жер жерлерде. Аларды анализ кылдылар, урматтуу губернаторлор. Макулбу? Муну карагыла. Анан урматтуу өкмөт мүчөлөрү, эми бул маселе боюнча өткөндө айтканбыз, экспорт боюнча, мына дагы айтып атам, экспорт боюнча. Экспорт боюнча абдан катуу көзөмөл болот, бирок кээ бир адамдык фактордун негизинен кээде тоскоолдуктар болуп атат. Ошо коюлган тапшырмалар, берилген тапшырмалар, пландагы тапшырмалар аткарылбай жатат. Мына ошону көзөмөлгө алгыла. Анан кийин 2017-2015-17 жылдагы планга азыр толук анализдар бербедиңер. Элдар Манышбекович, бербедиңер. Анализ кылып, Олег Михайлович, нужно сделать анализ и принять меры тем лицам, которые не исполнили этот план на 15-17 годы по экспорту. Чара көрүш керек барына тең. Анда урматтуу өкмөт мүчөлөрү, эгерде сөз жок болсо анда протокол чечим сиздерге. Пожалуйста, Олег Михайлович, пожалуйста. Шумбек Шайпович, вы в своем выступлении абсолютно правильно отметили. 12 августа у нас вступает несколько технических регламентов. Я хотел бы подчеркнуть, что они вступают в силу на территории Кыргызской республики, то есть экспортеры уже ими руководствуются. А вот многие предприниматели, которые на внутренний рынок ориентированы, они не знают и не ориентированы на принятие на исполнение этих технических регламентов. И поэтому я вот пункт 4.3 прошу
изменения не до 1 августа разъяснительную кампанию, а чтобы было время подготовиться, до 1 июня нужно завершить разъяснительную кампанию. И плюс не только по пищевой безопасности, а по всем тех регламентам, которые вступают. Это один момент. И второй момент по логистическим центрам. Вами было дано поручение. Сегодня логистические центры, вот сельхозпроизводители, сельхозпереработчики, они обладают специальным налоговым режимом, а логистический центр, как только сельхозпродукция туда попадает, полностью налогами облагается. Было поручение, оно не исполнено по поводу уравнять логистические центры с сельхозпереработчиками. Такое поручение Минэкономики предлагает дать. Правильно, хорошо, я поддерживаю. Да, кимде бар? Анда жоқ болса, ушу протоколдук чечимдин толугу менен алымча кошумчасы менен толук добушка коюн. Анда кабыл алынсын деген өкмөт мүчөлөрү добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок, бир добуштан кабыл алынды. Анда бүгүнкү күндүн экинчи маселесине өтсөк, анда сөз вице-премьер-министр Разаков Жеңиш Парпиевичке берилет, баяндама сөзүн. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу жыйындын катышуучулары, мамлекеттик органдардын отчетторуна жүргүзүлгөн талдоо жалпысынан өкмөттүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча планы жетишсиз жана натыйжасыз ишке ашырылганын көрсөттү. Берилген маалыматтар мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча көргөн чараларынын натыйжасынын төмөндүгүнөн кабар берет. Аталган планда коррупцияга багытталган 106 иш-чараны ишке ашыруу каралган. Анын ичинен аткарылгандар 57, жарым-жартылай аткарылган 43, аткарылган жок 5, бир иш-чаранын мөөнөтү келелек. 61 иш-чара боюнча аткаруу мөөнөтү 2015 жылы аяктаган, алардын ичинен 3-өө аткарылган жок. 17 иш-чараны аткаруу мөөнөтү 2016 жылдын 1-жарым жылдыгына аяктаган, алардын ичинде 1 иш-чара аткарыла элек. Айрым мамлекеттик органдардын өкмөттүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча планын аткарбагандыгы биздин мамлекетибиздин ишинин бардык чөйрөлөрүндө жагымсыз таасир калтырууда. Урматтуу жыйындын катышуучулары, ведомстволук деңгээлде коррупцияга каршы аракеттенүүгө өзгөчө көңүл бөлүнүшү керек. Жер-жерлерде жетекчилердин көзөмөлдү начар уюшкандыгы жана алыстап кеткендиги тууралуу пикир түзүлүүдө. Берилген айрым отчеттордун мурдагыдай эле мазмуну жок. Бул Айыл чарба министрлигине, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине, мамлекеттик миграция кызматына, курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигине, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко жана ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга тиешелүү. Булар иштеги жылыштарды көрсөтпөй, системалуу түрдө бир отчетту жыл сайын көрсөтүшөт. Берилген отчеттор өзүнө деталдуу маалыматты камтыбайт. Айрым отчеттор боюнча иш-чараларды аткаруу жөнүндө ырастаган документтеринин жоктугу мүнөздүү. Алсак, курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинде, мамлекеттик материалдар резервтер фондусунда, өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын пайдалануу мамлекеттик комитетинде жооптуу адамдар пландын аткарылышын ырастаган тиешелүү документтерди бере албай коюшту. Бул аткаруу маселесине формалдуу мамиле жасалгандыгынан кабар берет. Мамлекеттик каттоо кызматы отчетторду берүүдө пландын иш-чараларынын аткарууну деталдуу талdoого албай жана мониторинг жүргүзбөй, ведомстволук түзүмдөрдүн отчетторун Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына жиберүү менен чектелет. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын пайдалануу мамлекеттик комитети, энергетика жана өнөр жай чөйрөсүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү төмөндөтүү боюнча көрүлгөн чараларды чагылдырбай, жер казынасынын пайдалануу чөйрөсүнүн гана камтыган отчетту толук берген эмес.
Айрым министрликтер жана ведомстволор отчетторду тапшырганда аларга аткаруу жөнүндө так эмес маалыматтарды киргизгендигин да кошуп жазуу менен алектенгенин белгилеп кетүү керек. Мисалы, Токой чарба мамлекеттик агенттигинин отчетунда агенттикке кызыкчылыктардын кагылышуусун баалоонун жана жөнгө салуунун укуктук жана институционалдык негиздерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш тууралуу маалымат чагылдырылган. Ал эми иш жүзүндө жүргүзүлгөн иштери жөнүндө маалыматты ырастаган документтер берилген эмес. Ушуга окшогон жагдайды агенттиктин отчетунун коррупцияга каршы окутуунун жана агартууну ишке киргизүү жөнүндө пунктунан көрүүгө болот. Агенттик тарабынан айрым пункттар боюнча иш-чараны аткаруунун маанисин бурмалоо орун алууда. Мисалы, коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө жарандык укуктарды жана демилгелерди ишке ашыруу үчүн тиешелүү шарттарды түзүүгө багытталган коррупцияга каршы иш-чараны ишке ашырууда агенттик жарандардын даттануулары жана кайрылуулары менен иштөө боюнча өзүнүн түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишине талдоо жүргүзөт деп көрсөткөн. А бирок агенттик калк алдында өзүнүн ишинин ачыктыгын жогорулатып, ведомствонун ишине, анын ичинде мыйзамдын долбоорлорун иштеп чыгууда жарандык сектордун өкүлдөрүнүн катышуусун камсыз кылыш керек болчу. Ушул иш-чараны аткаруу боюнча ушундай эле кырдаал эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде жана жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикте да байкалууда. Финчалыгындын берген отчетунда иш-чараларды аткаруу жөнүндө маалыматтын ордуна кызматтын жооптуу кызматкерлери жүргүзгөн иш жөнүндө маалыматты чагылдырбай, индикаторлорду кайталоо менен чектелишкен. Айрым пункттар боюнча жана айрым пункттары боюнча да анык эмес маалыматтар берилген. Алсак өзүнүн отчетунда кызмат коррупциялык тобокелдиги жогору зоналар боюнча маалымат базасын түзгөн көрсөткөн. Бирок иш жүзүндө ал маалымат базасы жок. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги өзүнүн отчетунда коррупциянын алдын алуунун маалыматтык методикалык базасын түзүү жөнүндө пункту ишке ашыруу максатында коррупцияга каршы иш-чараларды маалыматтык колдоо туруктуу негизде жүргүзүлүп турат деп көрсөткөн. Иш жүзүндө болсо курулуш агенттигинин сайтында 2015 жылдын 9 февралына карата бул тууралуу маалымат жок. Өз отчетторунда министрликтер жана ведомстволор веб-сайттарда акы төлөнүүчү кызматтардын наркы жөнүндө, ошондой эле коррупцияга каршы пландарды аткаруу боюнча отчеттордун жарыяланышы тууралуу маалымат чагылдырат деп көрсөтүшөт. Бирок чындыгында бул андай эмес. Мындай мисалдар аз эмес. Талдоо көрсөткөндөй 9 мамлекеттик орган гана коррупцияга каршы жүргүзүп жаткан саясаты жөнүндө маалыматтарды веб-сайттарга жаңыртып турушат. Мамлекеттик органдардын жетекчилери тарабынан көрүлгөн аракеттер азырынча жетишсиз экендиги көрүнүп турат. Коррупцияга каршы саясатты жүргүзүүгө жооптуу адамдар алдына койгон милдеттерди аткаруудан алыстап кетишти. Ушуга байланыштуу коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү боюнча көзгө көрүнөрлүк жыйынтыктар белгиленген жок. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2016 жылы коррупциялык кылмыштар боюнча 812 кылмыш иши козголгон. Алар боюнча келтирилген зыяндын суммасы 506 миллион сомдон ашты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы кызматынын материалдары боюнча 2016 жылы коррупциялык багытта 275 кылмыш иши козголду. Келтирилген зыяндын суммасы 1 миллиард 280 миллиондон ашты. Ички иштер органдары 484 кылмыш ишин козгоду. Келтирилген зыяндын суммасы 390 миллион сомдон ашты. Финансылык полициянын органдары 2016 жылы 245 коррупциялык көрүнүштүн фактыларын аныктады, алар боюнча кылмыш иштерин козгошту. Келтирилген зыян 147 миллион 400 миң сомду түздү.
Ушул маалыматтардан улам көрүнүп тургандай коррупциянын келтирген зыянын суммасы миллиарддаган сомдорду түзүп атат бүгүнкү күндө. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын арасында кызматкерлердин коррупцияга аралашып кеткендигине төмөндөгүндөй баа берүүгө болот. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарына карата 201 кылмыш иши козголгон. Бул өкмөттүн областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча жүргүзгөн ишинин начардыгын көрсөтүп турат. Ушуга окшогон кырдаал билим берүү чөйрөсүндө. Билим берүү чөйрөсүнүн кызматкерлерине карата 99 кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине карата козголгон кылмыш иштеринин көбөйүп баратканын белгилеп кетүү керек. Эгер 2015 жылы 5-жылы козголгон кылмыш иштеринин саны 36 болсо, 2016 жылы 54 кылмыш иш козголду. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарында коррупция жогорку деңгээлде калууда. Өткөн жылы ички иштер министрликтин өздүк коопсуздук кызматынын материалдары боюнча 76 кылмыш иш козголгон. Башка укук коргоо органдары тарабынан милиция кызматкерлерине карата 50 кылмыш иш козголгон. 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча ички иштер органдарына милиция кызматкерлеринин терс аракеттерине жарандардан 2271 даттануу жана кароолуулар түшкөн. Берилген маалыматтар ички иштер органдарында системалуу коррупция мурдагыдай эле жогорку деңгээлде экендигинен кабар берет. Мамлекеттик органдарда коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамдардын улам-улам алмашуусу ушул күнгө чейин уланып келатат. Бул алардын потенциалын төмөндөтүүгө жана коррупциянын алдын алуу чөйрөсүндө институционалдык эске тутумунун жоктугуна алып келүүдө. Ушул мезгилге чейин бир нече ирет көрсөтүү берилгендигине карабай, 3 мамлекеттик органда коррупцияны болтурбоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамдын өз алдынча кызматы киргизилген эмес. Аталган мамлекеттик органдардын жетекчилиги өз министрлигинде жана ведомствосунда коррупцияга каршы чараларды ишке ашырууга кызыкпайт деп айтсак болот. Ушуга байланыштуу аталган мамлекеттик органдарда коррупциянын деңгээлин төмөндөтүүдө көзгө көрүнөрлүк жылыштар белгиленген жок. Коррупцияга каршы планды ишке ашыруудагы жалпы кемчиликтерди белгилеп кетейин. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча билимди кеңейтүү жана жайылтуу үчүн укуктук үгүттөө ишке ашырылбай калууда. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына мониторинг талаптагыдай жүргүзүлбөйт. Коррупциялык төбөкелдиктер зоналарын жоюу боюнча сунуштарды даярдоо бөлүгүндө мамлекеттик органдардын жетекчилиги тарабынан көзөмөл жетишсиз. Коррупциялык көрүнүштөргө каршы аракеттенүүгө багытталган макулдашылган чечимдерди кабыл алуу боюнча айрым мамлекеттик органдардын ортосунда өз ара аракеттенүү жок. Пландын кээ бир иш-чаралары сапаттуу жана толук көлөмдө аткарылбай калууда. Көп учурда мамлекеттик органдардын жетекчилери алардын жарым-жартылай аткарылышы менен чектелишет. Жогоруда аталган фактыларды ошондой эле мамлекеттик органдар берген отчетторго жүзүлгөн талдоону эске алып, төмөндөгүдөй сунуш киргиземин. Пландын коррупцияга каршы иш-чараларын аткаруу боюнча анык эмес жана сапатсыз маалыматтарды көрсөткөндүгү үчүн төмөнгүлөргө сөгүш жарыялансын. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасынын мамлекеттик агентинин директору Рустамов Абдыкалык Алибековичке эскертүү берилсин. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агентинин стат катчысы Бөрүбаев Самат Нарматовичке, Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин стат катчысы Ташполотов Максат Ташполотовичке, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу
финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын статкачысы Садыков Болот Алымкуловичке. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, сөзүм аягында бардык жетекчилерди коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө тез арада көрүүгө чакырамын. Коррупцияга каршы аракеттенүүнүн укуктук, уюштуруучу жана маалыматтык механизмдерин түзүү боюнча ишти жакшыртуу зарыл. Мындан тышкары, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укук берилгендердин ишин сапаттуу башка деңгээлге чыгаруу керек. Алардын потенциалын көтөрүп, мамлекеттик органдардын жетекчилеринин көз карандысыз болууга тийиш. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча билимди кеңейтүү жана жайылтууга багытталган укуктук үгүттөөнү жандандыруу зарыл. Кыргызстандын региондорунда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында башкаруунун коррупцияга каршы моделдерин ишке киргизүү боюнча ишти жогорулатуу керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроо болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат, Жеңиш Баратбекович, жакшы доклад болду. Жакшы анализ болду. Кимде суроо бар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү? Мына мурунку совет коргоо кеңеши азыр эми коопсуздук кеңеши болду да. Булар эми абдан терең иштеп, бүт эле тармактар боюнча өздөрү берген да, схемаларын карап иштеп, өткөн айтты мына 6 ай жыйынды карап атканда дагы. Ошону алып чыгып туруп, ар бир министерство, ведомствонун иш жүрбөй аткандарды өзү да карашуу керек да. Сиз мына 3 жыл өттүңүз, туура 3 жыл өттүңүзбү? Туура. 3 жыл өттүңүз. Шуну күчөтүш керек да. Эмне үчүн айтып атам мен? Өткөндө мына курулуш агенттиги карадык да, эми жетекчи жаңы болду. Жаңы болуп, 2 орун басары барды келди, ошо түшүнүгү жок. Мына мен айттым эле, түшүнүгү жок, карадык, карап мен баш болуп карадык, болуп аткан жанакыл торомештерди, бизнеске тоскоолдук болуп аткандарды, ЖЖдеги тез көрүнүштөрдү карасак, алар бул боюнча ошол берген тапшырмаларды окуган эмес, аны иштеш үчүн. Ошон үчүн буларды окутуш үчүн, иштеш үчүн, булар эми баягы коррупция менен күрөш, биздин иш эместигин ойлойт экен да, караш керек. Айына 2ден министерство ведомствону киргизип, ошол немени жана алып, алып туруп, иш жүрбөй аткан караш керек. Мисалы, мына азыр Рустамовдун өзүн баскырып караш керек мына. Бүт орун басалары менен бүт чыгарып туруп. Мына 6 ай мурун айтканбыз, туурабы? Кылган жок, туура. Биз гана кылбай атат. Анан эскерүүбү, сөгүшпөй жүрө берсек булар иштебейт булар баардыгы. Талап эл тарабынан катуу болуп атат да. Мына мисалы Кыргыз мынакей. Кыргызды да азыр чыгарам бияка. Кыргызды. Мына 69 эсеге коррупциялар көбөйүп. 6 эсеге көбөйгөн. 6 эсе. Булар болуп атканы келип эле бизге сөз тийип атат да. Биз көзөмөлдөтүп эл айтып атат да муну. Жер-жерде ылдый жагында каалагандай жасап атышат. Алар менен күрөшкөн, караган киши жок, баары чогулуп алган. Туурабы? Ушуну эске алсаңыз, ар айда жок деген 2 жолу министерство ведомствону иш планын киргизип карар. Кээде мен да катышып берейин. Чоң ырайлы. Макулбу? Түшүнөм. Эске алып, атак доклад жакын айыз болгон. Башка суроо жокпу? Абдыкалык Элбекович, келиң бияка. Неге мындай болуп атат? Неге көңүл бурбай атасыңар? 6 ай мурун да ушундай эскертүү берген. Такталбаган эмес маалыматтар берген деп, дагы ушундай маселе. Мына бүгүн сөгүш алдыңар. Ошол эле нерсе 6 айдан мурун кайткан нерсе жылдын жыйынтыгы боюнча кайталанып атат да. Саламатсыздарбы? Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу жыйындын катчылары. Бүгүнкү айтылып кеткен маселелер боюнча бул далай чындык, бүт баары чын. Себебинде биз мына антикоррупциялык планды жайында утверждение болду, Ошодан бери ошондой бир кат жаздым эле сроктору бирке узартып берсеңер деп, бирок жетишпей калдык. Мына баягы күндө биз Совет обороны менен чогуу отуруп бир иштедик, Сооронбай Шарипович. Действительно биздин ошол иштеп аткан коррупция боюнча управлениебиз маалыматты туура эмес берген жерлери бар. Ошону түшүнбөгөн жерлери бар экен. Бир сыйра түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп кетти.
мисалга айтып кетсек, ушул эле аңчылык боюнча алсак, ушу комиссиянын курамын өзгөртүү боюнча комиссия өзгөргөн, ошонун буйругу жок экен. Мисалга алып кетсек, буйрук эмнеге жок деген маселе. Бир жерде инструктор иштелип чыгыш керек экен. Ошол инструкция убагында иштелип жатыр да. Ал күнөө биздики эмес, ал күнөө сиздики. Ооба, биздики. Мына сиз талап кылбаган үчүн колдоо иштеп аткандарга, кат талап болгон үчүн, Туура. ошого чара көрбөгөн үчүн мына азыр өткөндө эскертип алдыңыз, азыр сөгүч алып атасыз. Ошол эле боюнча туура. Бул өзүңүздүн күнөөңүз. Ооба, Бу жерден ошо колдоо иштеп аткандарды сураш керек, талап кылыш керек, чара көрүш керек да. туура. Анан иш жүрөт да. Анан сиз сурабасаңыз, талап кылбасаңыз, аларга мына баары бир да. Алар келип бире жооп бербейт, жооп бересиз да. Туурабы? Туура. Ошон үчүн караңыз. Туурабы? Бериңиз. Туура. Бериңиз. Рустак Байсаңыз, Абдыкалык Албекович, мына докладта да белгиленип кетилди. Мына өзүңүз айтсаңыз, мына бүгүнкү чейин сиздерде ушул коррупция менен күрөшүү боюнча укуктуу адам кызмат бөлүнбөптүр да, жок экен. Сурай турган адам жок сизде, ведомстводочу. Туура. Жооп берсем болобу, Сабашевич? Ушу боюнча бир нече жолу көтөрүлгөн. Мына азыр биз токтомду киргизгенбиз. Мына центральный аппаратта өзгөртүүлөр жүрүп атат. Ошондо бир штаттык бирдик азыр белгиленген. Ошону бөлүп беребиз, бирок ал боюнча ал башка управлениеде экен, азыр өзүнчө отдельный бир штат болот. Өзү айтып турбайбы ошону? Түшүнүңөр да. Карап талап кылып, талап койгула. Баардыгын жойулуш керек, талап болуш керек коррупция боюнча. Туура. Президентибиз мына 5 жылдан бери ушуну айтып атат. Туурабы? Талап коюп. Туура. Канча деген мына аракеттер болду. Канча деген коррупция схема ачылды, канчасы камалды. А силерде мына ошону көрүп турасыңар да, ошондой талап койбой атпайсыңарбы? Ошону талап койгула. Талап коюп силерди карайбыз жакында. Атайын Токой агенттигин өзүнчө карайлы, Жеңис Баркевич. Анан экинчи Жеңис Баркевич эсиме чыгып калып, жанакыл уполномоченный коррупция боюнча. Буларга өзүнчө бир жобо иштеп чыгып, башкача кылыш керек да буларды. Булар эми ушунду ал ачканы менен коррупция менен күрөшүп ачканы менен баары чогуу экенде дагы жетекчи менен баары бирге отпойбу. Булардын статусун карап чыгыш керек да, карап чыгыш керек. Башка суроо жокпу? Түшүндүңүзбү? Мына сөгүш алдыңыз. Будан ачык неме болобу? Отуруңуз. Ушундай эле көрүнүш мына архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигине тиешелүү өткөндө караганбыз. Туурабы? Болсунбек Күмүшбекович, мына силер да ушундай өткөндө айтканмын, бул боюнча да иштеп атышат. Муну да абдан катуу караш керек. Мына силер да абдан бул боюнча иш дагы болгон эмес да. Болгон эмес, мына азыр карап атабыз, жакында карайбыз бул боюнча. Ошондой эле Туйлатов сиз дагы карап коюң, карап немен жанакы полномочия киргизип коюң. Мамлекеттик каттоо кызмат төрагасынын милдетин аткаруучу Күмүшбек барсызбы? Ким келди? Буяка кел. 16-жылы 47 кылмыш жаза иш козголгон. Бет ачылган коррупция саны 69 эсеге көбөйгөн дейт. Мамлекеттик каттоо кызматында коррупция фактыларынын 6 эсеге көбөйүшү кайсы себептерге байланыштуу болууда? Мына суроо да. Саламатсызбы, урматтуу Сооронбай Шарипович. Жанагы кылмыш иштери боюнча менде деле каршы маалыматтар жок экен, кайсы убакытка алар деген козголгон. Алар 16-жылы козголуп, бирок кайсы фактылар боюнча. Мен азыркы убакытта так иретинде айта албайт экенмин. Бирок негизги биздин мамлекеттик каттоо кызматынын эң негизги себептери бул биринчиден бул биздин жана кызматкерлердин алардын компетенциянын деңгээли. Анткени азыркы убакытта биз 19дан ашык маалыматтык системаларды киргизип атабыз, бирок ал жерде деген аларды окутуп, анан жаңы кандайдыр бир стандартта элге кызмат көрсөтүү, андан тышкары жана нормативдик актыларды да карап чыгып, тиешелүү өзгөртүү киргизүүдө бир аз убакыт алып атат. Анан ошондуктан бул негизги болуп эсептелип атат, бирок азыркы убакытта биз тиги коргоо кеңеши менен кезигип, азыркы убакытта атайын маалыматтык системаны иштеп чыгалы деп чечтик. Бул жана мониторинг өткөзгөнгө. Анткени деген азыркы убакытта бизде 6 тармак боюнча атайын жанагы пландар иштелип чыгып, ал жерде мындай айтканда бир 300дөн ашык иш-чара болуп атат. Анын баарын деталдык түрүндө карап чыгып, анан анализ жүргүзгөнгө кандайдыр бир оор болуп атат да. Анткени деген мисалы үчүн биздин центральный аппаратта бир эле сотрудник карагантпайбы жанагы бул коррупция күрөшүү боюнча. Атайын биз ошо бир маалыматтык системаны иштеп чыксак, анан индикаторлорду коюп, анан документсеп болот эле да. Мындай да. Сен мониторинг кылбасаң деле паспорт столдо эмне болуп атат, ЗАГСта эмне болуп атат, госрегистрде эмне болуп атат, баарын айтып берет барсаң. Баардыгы дайын.
Каттар жазып атышат, келип атат, чара көрбөй атасыңар да, ошону айттым мен. Чара көрбөй атасыңар. Ошондой адамдарга. Бардыгы дайырлы. Сурасаң губернатордан айтып берет баарды, баарын. Ар район боюнча айтып беришет. Булар барганда, эл арызданганда бир гана силердин мекемелерге арызданат көбүнчө. Туурабы? Мониторинг жок эле да, түшүндүң да. Сен мындай кылды, көп сөз кылбай. Кайра мына маселени карап чыккыла. Макул, анан жеңиш пропис, беркине киргизиң буларды. Март айына киргизиң. Макулбу? Чоо карайлы көчүргүсүдө. Да кимде сөз бар да бул боюнча? Кимде сөз бар? Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, сөз жокпу? Анда урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катчылары, бүгүн сиздер менен Кыргыз Республикасы коррупция каршы саясат мамлекеттик стратегиясын аткарылышын 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча талкуулап жатабыз. Коюлган проблеманын актуалдуулугу эч кимдин күмөнүн жаратпайт. Коррупция мамлекеттин өнүгүшүнө, ошондой эле жарандардын жашоосуна түздөн-түз тескери таасирин тийгизет. Коррупциялык кылмыштуулук кылмыштын башка түрлөрүнүн жайылышына түрткү болот. Биз жыл сайын коррупция каршы аракеттенүүлөр боюнча маселени эң жогорку деңгээлде көтөрүп чыгып, өкмөттүн жыйындарында системалуу түрдө карайбыз. Жалпы отчет, укук коргоо органдарынын маалыматтары жана өкмөттүн аппараттын аналитикалык материалдары коррупцияга каршы күрөшүүдө бир аз жылыштар болгонун көрсөттү. Өлкөдө коррупция менен айгышкан күрөшүү жүрүп жаткандыгына карабастан, айрым мамлекеттик органдардын жетекчилери тарабынан дагы эле түшүнбөстүктөр кездешүүдө. Вице-премьер-министрдин докладында көрсөтүлгөндөй, каралып жаткан пландын 5 пункту аткарылбай калган. Алардын аткаруу мөөнөттөрү мурда эле өтүп кеткен. Жарым жартылай аткарылганы 43 иш-чара. Буга байланыштуу аткарылбай калган жана жарым жартылай аткарылган пункттарга жооптуу бардык мамлекеттик органдар бир айдын ичинде аткарып, өкмөттүн аппаратына маалымат киргизсин. Көпчүлүк отчеттор курулай жооптор менен коштолгон, маалыматтар жетишпейт, берилген маалыматтар так эмес. Токой чарбасынын жана архитектура курулуш агенттин жетекчилиги өкмөттүн коррупцияга каршы план ишке ашыруу боюнча анык эмес отчетторду даярдаган кызматкерлердин катуу тартиптик жоопкерчиликке тартсын жана ушул сыяктуу факторлорго жол берүү боюнча чараларды көрсүн. 2016 жылы укук коргоо органдары тарабынан кызматтык кылмыштар боюнча, анын ичинде коррупциялык багытта 1970 кылмышчы козголуп, 3 миллиард 270 миллион сом зыян белгиленген. Бирок булар менен катар бул категорияда козголгон кылмыш иштеринин сотко жөнөтүү көрсөтүшү абдан төмөн бойдон калууда. Өндүрүштө 4432 кылмышчы турат. Анын ичинен 1224 иш гана сотко жеткен. 74төн 1 бөлүгүн түзөт. Токтотулган жана кыскарган иштердин саны 78, же ар бир 6-чы кылмыш буга туура келет. Мунун баары укук коргоо органдарынын өзүндө дагы коррупциялык элементтердин бар экендигин билдирип турат. 2016 жылы 154 укук коргоо органдарынын кызматкери кылмыш жоопкерчилигине тартылган, анын ичинде 49 милициянын кызматкери болгон. Региондордо коррупциялык фактыларды жок кылуу боюнча иштер алсыз уюштурулган. Жогоруда аталган кылмыштардын ичинен 201 кылмышчы жергиликтүү жалынча башкаруу органдары кызмат адамдарына карата козголгон. Демек, өкмөттүн областтардагы аймактуу өкүлдөрү коррупцияга каршы күрөш иштерди дагы күчөтүшүңөр керек. Күчөтүп, мына биз жасап аткан иштерди коллегалар аппарат кеңеш менен дагы коргоо кеңеши берген жана корутундуларды карашыңар керек, карап, жыйынтык чыгарышыңар керек. Мына силер барып уланышыңар керек бул иштерди. Мына жылдын жыйынтыгы боюнча дагы силер дагы карап чыккыла коллега коюп туруп. Коррупция күрөшүү иштери боюнча. Башка мамлекеттик органдарда дагы жагдай жакшы эмес экендигин айтууга туура келип жатат. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуулардын иштери да алсыз жүрүп жатат. Ал эми айрым мамлекеттик органдарда дагы эле бул маселе чечилген эмес. Буга байланыштуу туризм, маалымат жана маданият министрлигине, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттикке жана мамлекеттик материалдык резервдер фондуна 2 жумалык мөөнөттө ар бир мекемеге коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу кызмат киргизилсин. Мындан сырткары
өкмөт аппараты айрым ченемдик укуктук актыларга, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууларга өзүнүн функционалдык милдеттерин ишке ашырууга эркиндикти берүү бөлүмдөрүндө тийиштүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн максатка ылайыктуулугу тууралуу маселени карап чыгыш керек. Мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлерine козголгон кылмыш иштеринин саны 6 эсеге өстү. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин кызмат адамдарына козголгон иштердин саны 3 эсеге көбөйдү. Бул мекемелердин жетекчилигине мекемедеги коррупциялык көрүнүштөрдү төмөндөтүү боюнча, анын ичинде өкмөттүн коррупция каршы күрөшүү планын аткаруу боюнча чаралар көрүлүшүн, ошондой эле ведомстволор алдындагы түзүмдөр тарабынан ишке ашырылуучу системалык коррупцияны демонтаж кылуу боюнча деталдуу пландар аткарылсын. Мындан сырткары, мамлекеттин коррупция каршы саясаты боюнча укуктук пропаганда таптакыр жүргүзүлбөйт. Укуктук билимдерди кеңейтүү жана жайылтуу иштери жүргүзүлбөйт. Юстиция министрлиги коррупция каршы аракеттеринин жөнүндө мыйзамга ылайык калктын арасында коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алуу боюнча массалык маалымат каражаттары жана интернет ресурстар аркылуу укуктук билимди үгүттөө жана жайылтууну камсыз кылсын. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, келтирилген фактылар айрым министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилеринин өздөрүнүн мекемелеринде коррупция каршы күрөшүүгө ниети жоктугун белгилеп турат, же планды ишке ашыруу жүрүшүндө көзөмөлдүн жоктугун көрсөтөт. Биз имитация эмес, коомчулуктагы опузалоо жана паралуу көрүнүштөрүнө каршы чыныгы күрөшүү зарыл. Коррупция каршы күрөшүүнү жаңы сапаттуу жеңгелге чыгаруу керек. Мамлекеттик стратегияны аткарбаган айрым жетекчилерди жоопкерчиликке тартуу зарыл. Жарым жылдыктын жыйынтыгы менен мамлекеттик коррупция каршы күрөшүү стратегиясын аткарбаган үчүн бир катар жетекчилер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылган. Бирок көрүп тургандай эле айрымдары өздөрүнө жыйынтык чыгарган эмес. Вице-премьер-министрдин докладында жана көрсөтүлгөн отчетто бардык бузуулар жана кемчиликтер ачык көрсөтүлдү. Дисциплинардык жазалар боюнча сунуштарды колдоо керек деп эсептейм. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, жыйынтыктап айтканда, коррупциялык кылмыштарды жасоонун натыйжасында бийликтин мамлекеттик органдарынын нормалдуу ишмердүүлүгү олуттуу түрдө бузулат. Эл алдындагы бийликтин аброюна шек келтирилет. Жарандардын жалпы коомдун жана мамлекеттин укуктары жана мыйзамдуу кызыкчтары кемсинтилет. Эл менен көбүрөөк иштешкен мамлекеттик органдарда алардын ишине натыйжалуулугун жогорулатып, коррупция менен күрөшүүнү күчөтүшүбүз керек. Ошондуктан калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү электрондук форматка өткөрүүнү тездетүү зарыл. Жарандык коомчулуктун институттарын коррупция каршы күрөшүү боюнча ишке катышуусун камсыздоо үчүн шарттарды түзүү зарыл. Алар менен бийликтин мамлекеттик жана муниципалдык органдарынын ортосундагы өз ара кызматташуу моделин калыптандыруу керек. Эл алдында бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнүн ачыктыгы жана алардын ишмердүүлүгүнө коомчулуктун көзөмөлүн камсыздоо биздин ишибиздеги негизги фактор болуп саналат. Бул үчүн коррупция каршы күрөшүү саясатын мамлекеттик стратегиясы ишке ашыруу боюнча иш чаралар планынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү боюнча мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери менен болгон иштерди активдетишибиз керек. Мындан сырткары, коррупция каршы күрөшүү боюнча стратегияны аткарууда ар бир органдын ишмердүүлүгү дайыма Кыргыз Республикасынын өкмөт аппаратында көзөмөлүндө болот. Бул маселеге ар айда мен айткандай эки министерство ведомстволорду киргизип карай баштайбыз бул боюнча. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, эгерде сөз жок болсо, суроо жок болсо, анда протоколдук чечим силерге берилген. Сунуштар барбы? Эгерде сунуштар жок болсо, жана Жеңиш Парпиевич да абдан немелерди айтты, сунуштарды мен айттым. Ошол кошулган алымчылар менен бирге ушул протокол чечимди толук кабыл алсын деген өкмөт мүчөлөрү добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы, анда бир добуштан кабыл алынды. Анда баарыңызга рахмат. Жыйын жабык.